Негизги максаты биз баягы былтыр 24 ноябрда улутчул мекенчил жана саясий күчтөрдүн биринчи курултайын өткөргөнбүз да. Ошол жерде бийликке бир топ талаптар коюлган. Ошол курултайдын чечими менен экинчи курултайды жаз айында өтсүн. Анан ошо аткаруу комитети бизге отчет берсин деген. Ошол кайсы талаптар аткарылды, кайсы талаптар аткарылган жок. Бул биринчи маселе. Экинчи, биз ошол аткаруу комитети Минюстан жана референдум өткөрүү боюнча элдик демилге менен өткөргөн мыйзам долбоор каттоодон өттү. Ошонун кол топтоо процесси расмий башталат да. Ошол референдумда биз жана негизги 3 суроону алып чыгып атпайлы? Элдик курултайга 3 бийлик отчет берсинби? Анан таза парламенттикпи же президенттикпи? Анан депутаттар кайсы система менен шайлансын? Одномандатный, партийный же аралаш? Ушул эки негизги суроо каралат. Ошол биринчи биздин баягы саясий мекенчил жана жарандык коомдордун биринчи курултайында биринчи чоң талабыбыз бул конституциялык реформага баруу боюнча. Ошол 3 бийлик бутагына кайрылганбыз. Экинчи бул кумтөр маселесин элдин пайдасына чечүү. Бул экинчи чоң маселе. Үчүнчү, саясий туткундардын ишин кайра кароо толук. Төртүнчү, бул Атамбаевди жоопко тартуу маселеси. Бешинчи, улуттук баалуулуктарга маани берүү. Анан жана резонанстуу иштердин аягына чыксын деп. Ошол эле дача суу, Батыкаевдин катышы, кумтөр, улутташтырылган объектилер кийинки учурдачы. Анан мурунку токтолуп калган кылмыш иштерин кайра жандантуу резонанстуу иштер боюнча. Ушул талаптарды койгонбуз. Бирок тилекке каршы дээрлик көпчүлүк аткарылган жок. Конституциялык реформага барган жок. Мисалы үчүн ошол эле жогорку кеңеш, прокуратура мисалы саясий туткундардын ишин кайра караган жок. Өкмөт жогорку кеңеш кумтөрдүн ишин чечкен жок. Ушул маселелер боюнча аткаруу комитетинин отчеттук мындай бир курултай болот. Ушул маселелердин баарын биз ачык айтып чыгып, мына могу маселелер кандай бир деңгээлде аткарылды, могу маселелер кандай бир деңгээлде аткарылган жок деп. Мисалы үчүн президент эле расмий өзү жооп берди курултайдын чечимине кат жүзүндө. Калган бир да орган, ошол эле жогорку кеңеш, прокуратура, өкмөт мындай маселени чечмек түгүл жооп да берген жок да. Менин оюмча бул ошол 3 бийлик бутагынын чечкинсиздиги, көз карандысыздыгы, коркоктугу, ушу мамлекеттин өнүгүүнө болгон тоскоол деп баалайм да. Ошондуктан бул маселелер дагы менин оюмча курултайда айтылат. Президент бул маселелер каралып атат, анан убакыт керек деген маанинде айтылды да. Анан бирок биз могу Минюстан каттоо өткөрүп алдык, эми референдум аркылуу биз муну элге алып чыгабыз. Анткени өзүңүз билгендей буга чейин 11 жолу конституция өзгөрдү. Бул президенттер көбүнчө өзгөрткөн. Эң биринчи Акаев 94-жылы. Андан кийин көп саясий топтор өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле конституцияны өзгөртө берген да. Ушул убакытка чейин бир да жолу биз элден сурап турак.